Taalaga mактоолор, ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Чындыгында жашоодо ар кыл кыйынчылыктарга туушугуп жолугабыз. Мусулман пендеси катары бул жашоонун жакшы күндөрүндө дагы шаңдуу, кыйын күндөрүндө дагы сыноолор менен чырмалып турмакчыбыз. Ошол өткөл сыноолордон, анын ашуусунан ийгиликтүү басып өтүү үчүн биз бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын басып өткөн изи менен, таштаган аппак, нурлуу, берекелүү сүннөтү менен жашай турган болсок, ийгиликтүү дагы мөмөлүү жеңиш менен акыретте болсо чоң ажыр соопторго эгедер болуу бир мүмкүнчүлүгү бар. Айтайын дегеним, кээ бир учурларда жалгыз болуп калган учурлар болот, жексир болуп, жеккөрүндө болуп калган учурлар болот. Карыздарга кептелип, белчесинен карызга батып калган учурлар болот. Ошол жагдайдан кандай чыгуу керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунда да ошондой окуя болгон. Мына ошол нерседен биз өзүбүзгө чоң бир сабак, өрнөк да калсак болот. Имам Абу Дауд өзүнүн сунанында алып келет төмөнкү хадисти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде мешитке кирсе, фаида хуа би раджулун минал ансар юқалу лаху Абу Умама. Абу Умама деген ат менен таанылган сахаба Мадинада ошо мечитте жамаат кеткен соң намаздарын окуп, зикирлерин тартып, жалгыз мечитте калган болот. Факала я Аба Умама, эй Абу Умама, мали арака жалисан фил масджиди фи гайри вакти ссала. Намаздан бөлөк учурда эмнеге мен сени көп убакыт ушу мечиттен байкап калып атам? Мындайча айтканда, сага бир нерсе болдубу? Кандай кайгы капаң, муңуң бар, арзууң бар деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага кайрылып атат да. Ошондо сахаба түз кабыргасын кайышып турган, муңга батып турган учурун түшүндүрүп мындай дейт: хумумул лазиматни ва дуюнун я Расулаллах. О Аллахтын элчиси, карыздар жана ошо кайгы капа карыздан келип чыккан. Мен ушул көптөн бери кайгы муңга жолугуп отурам, жана карызга дагы белчемен батып калдым дейт. Мындайча айтканда, Аллах Таалам ушул абалдан ийгиликтүү чыгарса экен, бир жакшы жеңил жолун таап берсе деп, Аллах Таала кайрылып дуа кылып отурам дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага анда айтты: мен сага ушул бир дуаны үйрөтөйүн, ошол дуаны эртелиге айтып, дуадан кийин аракетти кылсаң, Аллах Таалам сенин көкүрөгүңдөгү кайгы муңду дагы кетирет, сенин карызыңды да өтөп, тез арада карызыңдан да кутуласың дейт. Ушул жерден бир кыстарым, эми кээ бир адамдар баягы балким түшүнүгү тайкыбы же имандан кабары жок адамдар сынтагып калышы мүмкүн да. Карыздар болгон адам мечитте эмне иши бар? Ал карызды төлөөнүн үстүндө болбойбу аракет кылып, дубадан эмне майнап чыгышы мүмкүн деп кээ бир мындай бир туура эмес түшүнүк болуп калышы мүмкүн. Тескерисинче, адамдын башына кайсы бир кыйынчылык келгенде жаратканга жалбарып, ошонун чечимин туура, жеңил, тез арада, жакынкы арада чечимин Аллах Тааладан дуа кылып, дуа менен баштоо бул эң туура чечим болмокчу. Анткени өзгөчө карыздар болуп, адамдардын көзүнө көрүнө албай, жалгыз башына бир чоң сыноо келип калганда жалпы эле Аллага кайрылып, дуага бекем болуп, адам ошол нерсе менен чыгып кетпесе, башка нерсе кыйын. Шайтан келип кулагына шыбырайт, туура эмес ойлор салат. Сен дигинден карыз ал, мисалы да, күнүмдүк жашоодо көрүп атпайбызбы? Деп биринин карызын бирине чаптап отуруп, элге биротоло жексир көрүнүп, 4-5 адамга эмес, карыз ээлерибиз бир канча адамдарга жалпы коомдон бир бөлүнүп чыгууга туура келип калган жагдайлар болот. Жалган убадалар эмизилип, убада берилип калат, башка болот. Ошон үчүн эң туура чечим кандай абал болсо дагы, жакшы күндө өтө сүйүнүп кетпестен Аллахты унутуп, жаман күндө Кудайга бир баш корголоп дуа кылбастан, чөгүп кетпестен Аллага дуа кылып баштоо бул эң ийгиликтин сыры жана башаты болмокчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кул ида асбахт ва ида амсайт." Эртең менен таң заарда жана күн кылтайып батканда кечинде мына ушул дуаны сөз айтып жүргүн дейт. Хадиске түшүндүрмө берген алымдар айтып атат, канчалык көп айтса бул жакшыраак. Жок дегенде ошо эртең менен кечинде айтыш керек деп атат да. Болбосо көбүрөөк ушу төмөнкү дуаны айтса, ал адам үчүн жакшыраак болот дейт. Аллахумма инни аузу бика минал хамми вал хазан. О жараткан Аллах Таала, мен сенден кайгы капамды кетирүүнү жана кыйынчылыктарды жеңил кылууну суранамын. Кыйынчылыктардан жана кайгы кападан сактоо суранамын деп атат. Ва аузу бика минал аджзи вал касал. Алсыздыктан, жалкоолуктан, ыкшоолуктан сактоо суранамын.
Ve a'udhu bike minel cubni. Korkoqtuktan, beçeldikten, vel buhli, sarаңдыктан сактоосунанамын. Ve a'udhu bike min galabati dayn ve qahr rijal. Adamdardын келеке шылдыңына калуудан, коомдон бөлүнүп өзгөчөлөнүп калуудан, жалгыз калуудан, адамдардын үстөм чыгуусунан жана карызга белчемен батып калуудан сенден сактоосунанамын деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул дуаны үйрөттү. Сахаба өз сөзү менен айтат, Абу Умама, Аллахым ал кишиден ыраазы болсун, фафаалту залика, чындап эле эртең менен кечин ушул дуаны калтырбай айтып аттым. Фаасхабаллаху хамми, көкүрөктөгү кайгы муңдан да арылдым. Ва када анни дайни, Аллахым кайгы муңдан алыс кылып арылтып, карызымды дагы төлөдү дейт. Дуа сөз менен, анан аркасында иш аракет менен болуп отуруп, сахабага эң жакшы чечим болду. Аллах таалам ар бирибизди карызга батып калуудан, кайгы муңга кирип кетүүдөн сактаган болсун.